Номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин 6-классын окуучусу Мончок Саматова балдар адабиятынын эл аралык күнүнө карата уюштурулган адабий кеченин катышуучусу. Ага белгилүү балдар адабиятынын жазуучусу Муса Жаңгазиевдин чыгармаларынын ичинен менин бешим кыпкызыл эмгеги элестүү, жандуу, жеткиликтүү тил менен жазылгандыктан өзгөчө жаккандыгын айтат. Биз көптөгөн китептер менен тааныштык, өмүр баяны менен тааныштык. Бул баарына мага жаккан китеби, менин кыпкызыл бешим деген китеби абдан жакты. Мен эмне себептен болгон, мен көңүлүмө жаккан китепти абдан неме кылам да, мындай окугандан баарынан китептерин бизге тааныштырып кетти эже. Анан ошонун арасынан ошол китеби абдан жакты, ичинде өзүнүн эмне мааниси менен болгон баарын айтып берди. Ошол себептен жакты. Балдар адабияты өспүрүмдөргө таалим-тарбия берүүгө, билим алууга шыктандырып, кыял чабыттарын байытууга жардам берет. Техника өнүккөн заманда балдарды китепке болгон кызыгуусун арттыруу учур талабы болууда. Андыктан кечеде балдарды китеп окууга үндөө максатында балдарга арналган китептердин көргөзмөсү уюштурулган. Балдар үчүн жазылган адабияттардын эң негизги миссиясы деп коет элем, бул балдарды бир аң сезимин өстүрүү, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо, имандуу болууга тарбиялоо, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деп баягы улуу кыргыз элибизден келе жаткан ата салттарын баарын сактоого бир жакшы жол салат да. Анан албетте азыр аламдашуу доору дейбиз, китепке конкурент көп. Себеби интернет булактары, ар түрлүү балдар үчүн сайттар, интернетте ар кандай оюндар балдарды китептен көбүрөөк алаксытып коюп атат да. Ошон үчүн биздин китепканалардын ушул учурдагы негизги милдети ушу мүмкүн болушунча балдарды китепке тартуу, аларды ошол китеп аркылуу бир руханий азык алуусуна бир көмөктөшүү. Саамалыктын жүрүшүндө 5 мектептен келген окуучуларга жомоктор аркылуу түзүлгөн кызыктуу оюндар уюштурулду. Ошондой эле китеп менин жан дүйнөм аталышындагы дилгер балдар ийрими тарабынан даярдалган оюндар көрсөтүлүп, майрамдык кече балдардын концерттик программасы менен коштолду. Бүгүнкү 2 апрель балдардын эл аралык китеп күнүнө карата ошо негизи биз жыл сайын эле ар кандай конкурстарды, дебаттарды жана ошондой эле адабий иш-чараларды өтүп турабыз. Бүгүнкү иш-чара негизи балдар жазуучусу Муса Жаңгазиев атабыздын 100 жылдыгына арналмакчы. Балдар адабиятынын эл аралык күнүнө карата Сагынбай Орозбаков атындагы облустук китепканада балдар адабиятынын жумалыгы жарыяланып, бир апта балдарга арналган китептердин ачык көргөзмөсү уюштурулган. Аталган китепканада балдарга арналган 30 миңге жакын китеп бар. Белгилей кетсек, бул майрам даниялык жомокчу Ганс Христиан Андерсондун туулган күнүнүн урматына карата 2 апрель эл аралык балдар адабият күнү катары белгиленип келет. Диана Советбекова, Нурбек Рахманов, жаңылыктардын Арын шаары.